Балыкчыда 7 класстын окуучусу оксус ичип каза болду. Ысык Көл облусу Балыкчы шаарында 7 класстын окуучусу оксус ичип ууланып, ооруканага жеткирилгенден кийин каза болду. Бул тууралуу Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгы кабарлады. Маалыматка ылайык, милицияга 7 октябрда саат 10:00 чамасында Балыкчы шаардык ооруканасынан маалымат келип түшкөн. Анда 2011-жылы туулган кыз оксус ичип ууланып, оор абалда жандандыруу бөлүмүнө жаткырылганы маалымдалган. Тилекке каршы 8 октябрда кыздын каза болгондугу тууралуу кабар түшкөн. Азыркы учурда тиешелүү медициналык жана соттук экспертизалар дайындалып, окуянын себептерин аныктоо иштери уланууда. Булак Супер Кежү. Бишкекте 20 жаштагы жигит мас абалында көп кабаттуу үйдөн домофонун сындырган. Социалдык тармактарда мас абалындагы жаш жигит көп кабаттуу үйдөн Сүйүнбаев көчөсүндө жайгашкан бир подъездин домофонун бозуп жаткан видео тарады. Бул факты Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын КЖБРине катталып, териштирүү иши башталды. Учурда Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан 2004-жылы төрүлгөн жаран кармалып, тергөө кызматына жеткирилген. Бул тууралуу Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Мексикадагы селден улам 42 адам каза болду. Мексикада күчтүү жаан чачынан улам сел болуп 42 адам каза болуп, 27 адам дайынсыз деп кабарланды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Маалыматка ылайык, куткаруу иштерин жүргүзүүдө дайынсыз жарандарды табуу аракеттери активдүү уланууда. Ал эми Мексика президенти Клаудия Шейнбаун селден эң көп жабыркаган 5 штаттын губернаторлору менен онлайн жолугуш өткөрдү. Анын айтымында жабыркагандарга бардык жардамдар көрсөтүлөт жана өкмөттүк топтор жолдорду тазалоо, элге жардам берүү үчүн аймактарга жөнөтүлгөн. Жергиликтүү басылмалардын маалыматына караганда, бул акыркы жылдардагы эң чоң сел кырсыгы болуп, 5 штатта миңдеген адамдар электр энергиясыз калган. Той этектериндеги дарыялардын ашышы селдин масштабынын өсүшүнө коркунуч жаратууда. Булак Супер Кежү. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Израиль 83 палестиналык туткунду бошотту. Израиль күчтөрү Газа тилкесиндеги ок атышууну токтотуу боюнча келишимдин алгачкы этабынын негизинде 83 палестиналык туткунду бошотту. Ал эми Хамас буга чейин израилдик туткундарды эл аралык Кызыл Крест комитетине өткөрүп берген. АКШ президенти Дональд Трамп билдиргендей, келишимдин биринчи этабы 9 октябрда Египетте макулдашылып, 10 октябрдан тартып күчүнө кирген. Булак Супер Кежү. Израиль бошоткон палестиналык туткундар Рамалла шаарына келишти. Бул шаар Иордан дарыясынын батыш шегине жайгашкан Палестинанын административдик борбору болуп эсептелет. Бул тууралуу Ал Джазира телеканалы кабарлады. Палестиналык туткундар боюнча комитет маалымдагандай, 2023 жылдын 7 октябрынан кийин Газа тилкесинде кармалган 1718 адамдын бошотулушу күтүлүүдө. Алардын арасында 2 аял, Израиль түрмөлөрүндө өмүр бою эркинен ажыратылган 250 адам бар. Булак Супер Кежү. Бишкекте бир жумада таштаны жана жалбырак өрттөгөн 7 тургунга айып салынды. 6 октябрдан 12 октябрга чейин Бишкекте таштаны менен жалбырак өрттөгөн 9 учур катталды деп маалымдады муниципалдык инспекция. Бул үчүн жеке жактарга карата 67500 сомдук 9 протокол түзүлгөн. Көмүр менен отуну жагуу боюнча да түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Бишкек шаарынын көрктөндүрүү эрежелери боюнча тегөө өндүрүшүнүн калдыктарын, унаа майларын, сыр жана башка желимден, каучуктан жасалган буюмдарды, резинадан жасалган буюмдарды өрттөөгө тыюу салынат. Мирбек Атабековдун 11 класста аяктап жатканда ырдаган видеосу тарады.
Видеодо Жаш Мирбек сахнада микрофон кармап, мектептеги бүтүрүү кечесинде ырдап жатканын көрүүгө болот. Колдонуучулар анын үнүн жана сахнадагы ишенимдүү жүрүм турумун белгилеп, талант жаш кезинен эле байкалган деген пикирлерди калтырышууда. Ырчынын мектептеги бул архивдик видеосу кыска убакыттын ичинде социалдык тармактарда кеңири талкууга алынып, миңдеген көрүүлөрдү топтоду. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп, кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ээриткен. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушу акыркы операция ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. Деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн.